Ассаламу алейкум, урматтуу эсептөө палатасынын төрагасы, эсептөө палатасынын аудиторлору. Бир кызыктуудай факты бар да. Эгерде бир социалдык объектини, мейли ал бала бакча болсун, ФАП болсун, спорт зал болсун, же кичинекей мектеп болсун, жеке демөө өрчү курса, же эл аралык уюмдар курса, 15 миллионго түшсө, эмнегедир мамлекеттик бюджеттен курулса 40 миллион, 50 миллионго чыгып кетет да. Бул деген сөз сметадан жеп атат, сыйлыгычтар өптеп, өзүнүн чөнтөгүн иштеп атат деген эле сөз да. Ушунча бюджет бар, ушунча кадрлар бар, ушунча штатыңар бар, эмне үчүн ушуга жол берилет? Бул жөн эмес да. Кантип эле же бир сапаты жагынан айырма болсо мейли эле, ошол эле керек болсо андан деле төмөн сапатта, бирок мамлекеттик бюджеттен курулган объекттер аябай кымбатка түшүп атат. 2 эсе, 3 эсе. Эмне үчүн? Нуржигит Кадырбекович, негизинен биринчиден бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамы буга жол берип атат. Экинчиден аудит учурунда ушул курулуш монтаждоо иштеринен көп каржы бузуулар чыгат. Мунун баарын бүгүнкү күндө биздин көрсөткүчтөрдүн эң көп бөлүгү дагы ушул курулуш оңдоо иштеринен чыгат да. Мунун баарын биз ордуна койдуруп, анан өтө чоң каражаттар туура эмес пайдаланса муну укук коргоо органдарына берип атабыз. Эгерде сиз эметсеңиз 1 жылдык, 2 жылдыкты ошол канча чыккан сизге алып келип кагаз жүзүндө көргөзсөк болот. Биз бул жөнүндө иш алып барып атабыз, анан өзүбүздүн сунушубузду да берип атабыз, жанагыдай типовой проектированияга өтсө депчи. Сунуштарды Кабминге постоянно берип жүрөбүз биз, сиздерге да. Ушуну жакшылап караңыздарчы. Эгерде сиздер таза иштеп, так иштеп, принципиалдуу болсоңуздар, ушуга жол берилбейт эле. Цепная реакция, бардыгы бири-бирине жарашып калганда. Эми сизди айыптагым келбейт, бирок эми колуңузда иштегендердин бардыгын сиз детектор лжи менен текшерген жоксуз да. Ушул маселе. Билесиз азыр, ушул тендер сатып алуу маселеси не мамлекеттик бюджеттен 40%ке чейин кетет экен. Дүйнөлүк банктын мен отчетун окуп чыктым. Экинчиси, бир сөз бар да, бардыгы билет, бирок эч ким билбейт деген. Орусча жакыныраак не пойма, не вор деген түшүнүк бар экен да. Мен эми көп эле мекемелерде иштедим. Кайсыл жерге эсептөө палатасынын өкүлү барса, сөзсүз жок дегенде рестораны бекер болот, жаткан жери бекер болот, коробка, тиги бу, бирок эч ким муну билбейт. Анткени не пойма, не вор. Ошонунга жол бербеш үчүн кандай иштерди кылып атасыз? Медет Садыркуловдун убагында бир талап койгон экен. Угуп эле калсам, иштен бошодом деп. Ошондо азайган дейт. Андан бери мындай азай элек дейт да. Ушуга эмне деп жооп бересиз? Нуржигит Кадырбекович, мындай иштер буга чейин көп болуп келген, бирок сиз жакшы билесиз, бизге ушу 23-жылдан баштап маяна көтөрүлдү, жеткиликтүү эле болуп атат. Бүгүнкү күндө андай элементтер менен биз дагы өз ичара иштерди жүргүзүп келебиз. Ушундай нерселердин айынан бизден 6 кызматкер ордунан бошотулду. Биз даже силерге фамилияларын бере алабыз. Бул жөнүндө иш жүрүп атат. Өзүбүздө дагы бир штат бар, коррупцияга каршы иш жүргүзгөн. Алгылык иштер жүрүп, мындай нерселер тыйылып баратат. Анан бара-бара сиз айткандай көч түзөлөт дегенде биз мындан арылат болушубуз керек деп ойдобуз биз. Ишти мындай алгылыктуу эле жүргүзүп атабыз. Ошондой кызматкерлерге жараша турган сөздө бай, колуңду сындырам дегенчи. Ошондой эле катуу кармаңыз, Франыч. 11-беренин 2 бөлүгүндө эсептөө палатасынын төрагасы эсептөө палатасынын иши жөнүндө ар жылдык отчетко республикалык бюджеттин, социалдык фонддун, ФОМСтун бюджеттин аткарышы жөнүндө отчетторго кол коюу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине берүү өзгөчө укугуна ээ дейт. Ушул ФОМСтун, ошол эле социалдык фонддун сиз кол койгон отчеттору кабыл алынбай калса, биз четке кагып койсок, ушуга жоопкерчилик каралганбы? Бул жөнүндө бул мыйзамга да кирип атат. Сиздердин регламентте да 100-беренеде жазылган, бизге дагы 9-беренеге кирип атат. Баа берилет, анан сунуш урматтуу президентибизге жөнөтүлөт деп. Эгерде отчетту силер кабыл албасаңар, баа бергенге укуңар бар. Натыйжалуулук аудити. Демек президент чечет деген да, биз четке кагып койсок, туурабы? Кызматтан кетиш кетпеш, кандай санкция каралбаптыр? Сунуш сиздер бересиздер. Макул. Натыйжалуулук аудити. Аудит объектинин субъектинин ишин үнөмдүүлүгүн, майнаптуулугун жана натыйжалуулугун изилдөө жана талдоо. Бул 2021-жылга чейин сиздердин стратегиялык план боюнча пилоттук режимде болот эле да. Бирок ушул натыйжалуулук, эффективдүү пайдалануу боюнча кандай рекомендациялар бар? Себеби ысырап кылып аткандар толтура, ашыкча смета менен кетирип аткандар толтура. Сиздер мындай нарушение болду деп берип коесуздар. Ал эмне деп коет эле, кимди ким көрдү, буржуайды танбашты, билген билет, билбеген калат. Ошон үчүн эффективдүүлүк жаатында эмне иш кылып атасыздар? Нуржигит Кадырбекович, биз негизинен мындай
натыйжалык аудит боюнча эгерде ошондой сарпталган акчалар натыйжа бербесе, негизинен бизде өзүбүздө кеңеште каралгандан кийин жогорку кеңешке, кабинге баарын жөнөтөбүз. Кандай иш чараларды кылыш керек, мындан ары мындайды кое бериш үчүн. Анан такыр эле аткарылбаса, анда уже биз укук коргоо органдарына дагы жөнөтөбүз. Биз мындай жөнөттүк эле, ушул боюнча дагы чара колдонуп берсеңиздер, бул нерселер каралбай атат деп. Укук биз ошондой сунуш киргизүү менен гана биздики ограничение болуп калганда. Жаңы норма кириптир, этикалык кодекс боюнча. Ошол кодекс мага жөнөтүп коюңуздарчы, бир таанышып коеюн. Чоң рахмат. Макул.